Климаттын өзгөрүшү менен изилдөөчүлөр ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр көбөйөт деп күтүп жатышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча изилдөөчүлөр климаттын өзгөрүшүнүн айрым кесепеттери 2030-2050 жылдар аралыгында жылына болжол менен 250 миңдей өлүмдүн көбөйүшүнө шарт түзөт деп божомолдошот. Мындай билдирүүлөрдөн кийин Кыргызстандын активисттери бул маселеге көңүл кош кароо мүмкүн эмес экендигин айтып, алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын белгилешүүдө. Поскольку Кыргызстан является одной из самых уязвимых стран к последствиям изменения климата. Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу климаттын өзгөрүүсү боюнча туруктуу эмес. Жалпы калктын 56%-ын жаштар түзүп жаткандыктан, алар көпчүлүк болгондуктан биздин өлкөдө эмне болуп жаткандыгынан кабардар болушу керек. Алсак, климат кандай өзгөрүүдө, анын кесепеттери эмнеге алып келет жана жаштардын салымы тууралуу талкуулашса, өзгөрүү жаратышса деген пикир. Могут начать принимать участие в принятии экологически значимых решениях. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери жөнүндө тынчсыздануу кээ бир адамдарда тынчсызданууну же үмүттү күчөтүшү мүмкүн. Жаштардын бул маселеге үн катып, климаттын өзгөрүшү адамдын ден соолугуна алып келүүчү негизги тобокелчиликтерди карап чыгып, анын кесепеттеринен кимдир көбүрөөк тобокелге салынышы мүмкүн экендигин талкуулаган иш-чара Ош шаарында өттү. Ага Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын активдүү жаштары катышты. Жаштарды өнүктүрүү ошол кругозор, мындай айтканда ошол маалыматты ошол жайуу, ошол климат жөнүндө кандай көйгөйлөр болуп жатат ушу Кыргызстанда, ошол баардыгын элдер билсин, жаштар билсин, ошого катышсын, ошого мындай бир салымын кошсун жана ошол келечекте ошол жаш муундар ушундай бир нерсени билсин, өнүксүн, жаш нерселерди үйрөнсүн деп жатат. Ушундай. Кызылга барганда биз бул жашыл климатты колдонушубуз биринчиден бул өзүбүздүн жердештерибизге, анан өзүбүздүн теңтуштарыбызга ушуну түшүндүрүп айтып беребиз. Элге таратабыз, кандай кылсак туура болот, кандай кылууга тыюу салынат, ошолорду айтып, өзүбүздүн аң сезимибизди дагы деле күчөтүп баштайбыз. Климаттык той квиз викториналык иш-чарасында климаттын өзгөрүшүн чечүү, ден соолукка келтирген кесепеттерин жана ошондой эле ага чектөөгө жардам бере тургандыгын, климаттын өзгөрүшү курчап турган айлана чөйрөдө жаатындагы көптөгөн долбоорлор жашоону жакшыртууга багытталган иш-чараларды камтылганы менен конкреттүү түрдө жасалган иштер азчылыкты түзө тургандыгы белгиленди. На реальных примерах в пилотных местных сообществах показать, каким образом можно адаптировать. Биз реалдуу түрдө жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде климаттын өзгөрүүлөрүнө кантип туруктуулукту сактап калса, ошол тажрыйбаны көрсөтүп башкаларга жайылтайлы деп жатабыз. Бизде 6 тажрыйбаны жергиликтүү жамааттарда ишке ашырабыз. Бүгүн 10 команда климаттык квиз тойдун алкагында бири-бири менен таанышып, өздөрүнүн сунуштарын айтып, ортодо талкууга салышат. Получить массу удовольствия, хорошего настроения, но при этом еще и глубоко погрузиться в вопросы, связанные с изменением климата. Жалпы 70 катышуучу жерлерде климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин түшүнүү жана азыртан чара көрүү демилгелерин сунушташты. Климаттын өзгөрүшүнө жаштардын туруктуулугу долбоору Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Норвегиянын жаратылышты коргоо коомунун жалпы координациялоосунун алдында биом экологиялык кыймылы жана глобалдык жергиликтүү маалымат өнөктөштүгү Глиппе өкмөт уюму менен биргеликте иш алып барууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.